жылдын мыкты спорт федерациясы, Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясы президенти Элмурза Сатыбалдиев. Саламатсыңарбы, урматтуу жетигенчилер, урматтуу талайык калк, урматтуу бүгүнкү сыйлыктын ээлери. Мен мындай Бексултан агайыбыз бир жакшынакай сөздү айтып кетти да, мен ушул сөздү аябай түшүнөм. Ушул сөз менен жашап атсам керек бүгүнкү күнгө чейин. Биз жакшыны жакшы дей албай калдык. Сөзсүз жаман жери чукуш керек, айтыш керек, деш керек. Балким бүгүнкү сыйлыктан дагы бирөөлөр кыр чыгарат, бирөөлөр саясат кылат. Мен бир эле суроо берип коеюн ушул жетигенчи жааматка могул сыйлык апрель окуясы боюнчабы же федерациянын ийгилиги боюнча? Себеп дегенде кече биздин волейбол федерациясына 90 жыл болду. 90 жылдын акыркы 10 жылында биз чындыгында аябай чоң жетишкендикке жеттик. Ошону мына мамлекеттин деңгээлинде баалап, биздин мына Татнакай кызыбыз, вице-спикерибиз келип, мага жогорку кеңештин саатын мага деп айта албайм, биздин федерацияга бергенде бүгүндөн баштап ага кыр чыгарышып айтып атышат. Ошол берген белек сыйлык туурабы, туура эмеспи деп. Ошо туура эмес дегендерге айтып коеюн. Мен атым Элмурза, фамилиям Сатыбалдиев. Мен тартынбай мына алдыңыздарда турам. Эгерде ошол апрель окуясында соттолгон үчүн сыйлык берди Аида Касымалиева дегендерге айтайын, апрель окуяңар өттү. Ошонун кесепетине бүгүнкү күнгө чейин кыргыз эли ажырай албай жүрөт. Ошондуктан Бексултан агай, сизге чоң рахмат. Аябай улук сөздү айттыңыз. Сиз буну айтышыңыз керек эле. Бардыңыздар бир ирет дагы сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Аида Камчыбековна, сизге чоң рахмат дагы бир ирет. Сиздерге рахмат. Бүгүн биздин кантип тандалып калганыбызды бардыңыздар билсеңиздер керек. Мен жетиген журналы менен эч кандай алакам жок, тиешем жок. Бирок булардын бүгүнкү кылган кадамын мен батырдык деп эсептейм. Рахмат, чындыгында жакшыны жакшыдай көрүп атсыңар. Эгер жакшы болсоң, жакшы дегениңе тартынба, айтып жүрө бер. Мына биз жакшы экенбиз, биздин федерация бизди сыйлап атышат. Чоң рахмат сиздерге. Агайыма рахмат, батыр агайыма. Баягы саясатты билбей, саясатты сүйлөй берсең, ушунда адашып калышың мүмкүн да. Мен сиздер саясатты билбейм. Агай, сизге чоң рахмат. Сиздин колуңуздан сыйлык алуу мен үчүн өтө жогорку сыймык.